Bismillahirrahmanirrahim. Ушул таризде көптөгөн пайгамбарлар, шариаттар жиберилди. Акыры адамзат дал кемелге жеткен маалда Аллах Таала пайгамбарлардын акыркысы Мухаммад алейхиссаламга көктөн келген китептердин акыркысы Кур'ан Каримди түшүрдү. Жана ал аркылуу жалпы адамзат үчүн ар заман, ар мекендин талабына жооп бере турган ислам шариятын жарыя кылды. Бул болсо адамзат үчүн улуу жетишкендик эле. Ошол акыркы шарияттын толук таалими жана аны амалда колдоо ыкмасы 23 жыл уланды. Макка-и Мукаррамага жакын жайгашкан Хира үңкүрүндө башталган бул ааламга тараган таалим нурду Медина шаарында жана анын айланасында уланды. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын акыркы коштошуу ажылыгын кылган кезде ушул биз үйрөнүп жаткан аяттын түшүүсү менен толук болду жана акыры ааламдардын Роббиси өзүнүн момун мусулман пенделерине бүгүнкү күндө силерге диниңерди толук кылып бердим деп кайрылды. Бул кайрылуу ислам дини инсан жашоосунун бардык багыттарын камтып алуучу толук мыйзам экенин көрсөттү. Дин ишеним маселелерин да ошону менен бирге адеп-ахлак, мамиле, руханий таалим тарбия, социалдык маселелер, ибадаттар, адал арам жана башка мамилелерди да өз ичине алат. Аталган иштерде шарияттын өкүмүнө амал кылгандар Аллахтын буйругуна моюн сунган болушат. Ким ислам шариятын өз жашоосуна колдомо кылып алса, илахий колдомону кемчиликсиз колдонмого амалга ашырып жаткан болот. Анын акыйдасы толук, моралдык жашоосу кемчиликсиз болот. Таалим тарбиясы, адеп-ахлагы, социалдык жашоосу түрдүү алакалары кемелине жеткен болот. Эки дүйнөдөгү бакыт таалайы толук болот. Барлыкты жараткан Кадиру Зүлжалал, улуулук жана кудурет ээси, ошол барлыктын халифасы кылып инсанды да жараткан. Ал өзү жараткан барлыкта өзү жараткан адам кандай таалимге амал кылып жашаса, эки дүйнө бактысына эришүүсүн да өзү жакшы билет. Эзелки жана чексиз илим менен пенделери үчүн амал кылуусу зарыл болгон адептерди да жарыя кылган. Биз ушул китебибизде аталган адептердин бир багыты болгон коомдук адептер жөнүндө сөз жүргүзмөкчүбүз. Негизги темага киришүүдөн мурда адеп, анын аныктамасы жана исламдын ага болгон мамилеси жөнүндө кыскача сөз жүргүзүп алуу пайдадан четте болбосо керек деген үмүттөбүз. Адептин аныктамасы. Тилибизде адеп таризинде айтууга адаттанып калганбыз. Арабча адап сөзү негизи жакшылыкка чакырууну түшүндүрөт. Ал маъбада өзөгүнөн алынган. Маъбада болсо адамдарды жакшылыкка, моралдык дасторконго конокко чакырууну билдирет. Адеп да адамдар дайыма чакырыла турган моралдык маъбада. Тагыраак айтканда, зыяпат болгондуктан ушул наамды алган. Демек, адеп жакшылык дегени. Балаң киши адептүү экен деп айтылганы ошол адамдын жакшылыгы көп экен дегени.
Kiyinүү adebi дегенде жакшылык кийинүү түшүнүлөт. Жакшылап кийинүү түшүнүлөт. Маектешүү адеби дегенде маекти эң жогорку деңгээлде алып баруу көздө тутулат. Ижтимаий адептер коомдук мамилелерди эң жакшы таризде алып баруу дегени. Абу Мухаммад Китабул Ваи чыгармасында адеп адамдарды макталган нерселерге чакырганы үчүн адеп деп аталган дейт. Абу Заид рахметуллахи алейхи адеп фазилеттерден бирине алып баруучу жакшы аракетке иштетиле турган ысым деген. Адептин төмөндөгүчө аныктамалары да келген: мактоого татыктуу, сөз менен амалды иштетүү, кылуу адеп, улуу кулк мүнөздү кармоо адеп, өзүңдөн чоңду улуктап, өзүңдөн кичүүгө мээрим көрсөтүү адеп. Ушул жана ушул сыяктуу аныктамалар жыйналганда ислам максат кылган адеп мааниси жүзөгө келет. Мухаммад Зехни айтат: фазилет артыкчылык ата теги менен эмес, адеп менен табылат. Ар бир киши кесибин толук билүүсү, жакшы тарбия алуусу жана жакшы кулк мүнөзгө, фазилеттерге ээ болуусу керек, дейт Абу Наср Фараби. Азыркы күндө батыштын маданиятынын таасиринде адеп сөзүн маданият деп атоор да адат болгон. Мисал үчүн, тамактануу адеби деп айтуунун ордуна тамактануу маданияты деп айтылат. Кээде коомдук адептер деген маанини түшүндүрүү үчүн французча этикет сөзү да колдонулат. Адептин маанилүүлүгү. Адеп маселеси исламда өтө маанилүү орунду ээлейт. Анткени Аллах Таалага жакындык пайда кылууда адептин орду өтө маанилүү. Адепсиздик бардык нерсени, айта кетсек, амалды да, калпты да, тилди да, башка бардык аракеттерди да бузат. Адепсиз адам бир нерсеге жетишүүсү, коомдо жакшы орун табуусу мүмкүн эмес. Адепсиз киши жада калса, башкалар менен байланышын жана мамилелерин да жакшылай албайт. Ошондуктан да тасаввуф элинин эрежелеринин биринде адеп болмоюнча хак Аллах жана халк жаратылгандар менен сайри сулук, көз келишим болбойт деп айтылган. Ошондуктан рухий тарбия шейхтери ким эмнеге жеткен болсо, бир гана адеп менен жетет. Ким эмне менен куласа, бир гана адепсиздик менен кулайт дешкен. Жакшы адеп негизи напсинин кемелге жеткени, анын тартиптүүлүгү, жылоолонгону жана жакшылыкта экенинин белгиси саналат. Тескериси, адепсиздик напсинин али тазалана электигин, жылоолонбогонун жана тартиптүү эместигинин белгиси саналат. Адеп экиге, теориялык жана амалдык жаатка бөлүнөт. Адеп алдын теориялык жактан үйрөнүлөт жана кийин ага амал кылынат. Ой жүгүртүп көрө турган болсок, адеп ушунчалык кең нерселерди өз ичине камтыйт. Жөнөкөй нерселерге карата болгон адептен баштап, бардык нерселердин Роббисине карата боло турган адепке чейин бар. Исламда адептин жакшылыкка чакыруу мааниси инсанга байланыштуу бардык нерселерде көзгө көрүнөт.
Тагыраак айтканда, мусулман инсандын өзү менен байланыштуу бардык нерсеге адеп менен, жакшылык менен мамиле кылуу жолго коюлган.